Бир-эки жолу уктум эле ушул көтөргөн маселелер боюнча. Каркыра кайда, Ысык көлдөгү, Таластабы десең билбейт ошолор. Так айта албайт. А бирок үзүчү кылып атты. Кетип калды деп. Ай, Каркыра бул женекөй кичинекей жер эмес. Каркыра деген где-то бир 60 000 гектардын жери аянт Каркыра дейт. А Кыргыз менен Казактын ортосундагы бир гана участок 1000 гектарды тегерегинде участок аныкталган эмес болчу. Ошону гана чечилди. Анан бул жерге келгенде бир киши өзүчө отуруп чечип кое бербейт туугандар. Биз казактарга 560 гектар жер бердик. А казактардан биз 1300-1400 гектар жер алдык. Алардын жерин алдык. Ошо чечимге барып мына депутаттар отурат могу жерде. Каркырага барып, ошол жердеги эл менен жолугуп, ай силерге кандай ыңгай берсе, алар айтты, мынау тиги казактын жери. Ушуну биз пайдаланып келе жатабыз. А бирок тиги жер кыргыздыкы, бирок аны биз пайдаланбай атабыз. Андан көрө бул казактарга бергиле, алардын жерин биз алалык деп. Болгону ошол. Башка маселе жок. Биз алганда да бергенден кара канчасы мына 500 гектар көп жер алдык. Аны эми түшүндүрбөй эле анан мына кетип калды. Кетип берип койду. Айнан калыс болуш керек да кичине. Муну сиздерге айтып атканым себеби сиздер Каркырадан алыссыңар, бирок билип койгонго туура болот деп ойлойм. Эч качан Кыргызстандын президенти болобу, башка мамлекеттин жетекчиси болобу, жеке эле өзүнүн кызыкчылыгынын артынан башка өлкөгө жер 1 метр жер жөн эле берип койбойт. Анын жолу өтө татаал. Ошондуктан муну туура түшүнүш керек. А биздин оппоненттерге башка айта турган сөзү жок. Ошондуктан жанагы сөздөрдү айтып атат. Эми булар айта берсин. Мен эми туугандар Каркыра боюнча казактарга сатып бер дедик. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы кылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадымаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадымаров бере берди, деп ызы кылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Үйүндө туалети жок түзүгүрөөк. Четинди кармап отур, четинде кармап отурасың мисалы үчүн. Үйүндө банясы жок, жизин жуунбайт. Жамгырга чыгып койгондо мойну мындай жүрө бериши мүмкүн. Анан сүйлөгөнү чек арадан сүйлөйт да. Сен түшүнбөсүң да кандай проблема бар экендигин. Чет өлкөдөгү мекендешибизден 64-91 менен аяктаган абонент Адахан Мадумаровдун жер сатканга чоң салымы бар дешет. Ошол чынбы, ачык айта аласызбы деген суроо экен. Мен ушул жана саясатчылар ар кандай бир кызыкчылыктар үчүн да бирин каралап, анан бирин чыккынчыга теңегенде маданияттуулуктун дагы абердин дагы чегинен чыгып кеткенде караманча каршымын. Анан ушул Мадумаровду тиги жер саткан дегенге мен деги эле кошулбайм. Анткени эми чын эле да төбөбүздө, баарыбызда төбөбүздө Кудай карап турат да. Ошо киши колу таза адамдардын бири. Чын эле, чынында эле мээрим ошондой. Баягы бийликте канча жүрдү? 10-20 жылда 4 жолку депутат, 3 жолку, 5 жолку депутат болду. Андан кийин госсекретары болду. Ал жакта жүрдү, бул жакта жүрдү. Бирок колу таза да. Анан ошо киши барып эле кантып эле барып эле ме койгула, жерибизди алып койгула деп теги сатып ийсин. А жерде бир документтерде ката кеткен. Бирок ал ката кеткенди аны саясий ката деп коет. Ал керек болсо ал жерде президенттер гана чечет ал маселени. Саясий катаны кетирсе ошо президенттер кетирген. Sizin tarafımızda talaşıp berip çarçadım deydi. Kayerge barıp söz başlasam ele Aksay Göktaş Karkıra'nı ötkörgөнгө kol koyup kançalık çındığı var deydi Karimov Mırza'ydan ayın. Aytkılaçı prezident bolgonda kol koyata kişi depçi. Kuday kalası az kaldı bolgonda kol koyata oşunda aytkıla dep koy. Jaray mı? Al kol koygonday, Mадумаров kol koygonday prezident boldu bu dep aytkılaçı. Men ötkönde bir soru verdim go. Men özümdün emgegim menen özüm kurgan үйümdü özüm biröөгө sata alamбы бүгүн айткылачы, өзүмдүн үйүмдү өзүм sata alamбы? Sata албайм, себеби ал жерге аялымдын колу керек, балдарымдын колу керек, туурабы? Анан мамлекеттин жерин берибиз дегенде ойлонбойлу, кичине акыл жүгүртпөйлү. Кандай дейсиңер?